Жапыкеев Садыр Жапаровга сизди анга түртөм деген красавчиктерден арылыңыз. Финансылык чалгондо мамлекеттик кызматтын мурдагы жетекчиси Сыймык Жапыкеев президент Садыр Жапаровду футболду мыкты ойногону менен куттуктады. Мындан тышкары ал кадыр маселесинде кемчиликтерди да атады. Бул тууралуу кайрылуусун Жапыкеев Facebook баракчасына жазды. Садыр Нуркожоевич футболду катуу ойнойт экенсиз, кечке кайталап көрдүм. Сизди да футболдун 100 жылдыгы менен куттуктайм. Кыргыз футболун чынында өркүндөтүш сиздин түзөнтүс милдетиңиз, биздин да милдет. Футбол ойногонго президент укуктуу. 100 жылдык маареке майрам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуу. Сиз ажоосуз президентсиз, сизди анга түртөм дегендер көбөйдү. Алар оппозиция эмес, алар сиздин жаныңызда жүргөн эле красавчиктер. Сизге таза эместер өтө көп жабышып, туура эмес кеңеш берип жатышат. Элдин нааразычылыгы көбөйө баштады. Мени тилдегендер толтура, сен эле кылдың деп. Мен сизге иниңиз катары кайрылып жатам. Кеңешчилериңизди алмаштырыңыз. Сүйүнбек Касманбетовдор эмне болуп эле сиздин жаныңызда жүрүш керек. Биз сиз түрмөдө жатканда чыркырап жүргөндө ушулар кайда эле? Садырова, мен сизден душман эмесмин, жакшы эле болсун деп жатам. Кадыр саясаты өтө чатак болуп калды. Таза иштерман адамдарды коюңуз. Өлкөбүздөн кыйын билгичтер чыгып баштады, бул чатак. Бирда инвестор келген жок. Болгон инвесторлор Өзбекстанга кетип башташты. Финполицияны бекер жойдуңар, товардын баасын Финполиция түздөн түз көзөмөл кылышчу. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун, эл менен болуңуз деп жазды ал. Булак репортер Кейджи. Эл чындыкты билсин. Негизи 2010-жылы 7-апрелде эле дене өстүркүрөгөн нерсе болгон. Бирөө чал булардын ит турбайбы? Балдар өлүп жатса Атамбаев үйүндө эч нерсе болбогондой душта жуунуп жатат. Ал эми Текебаев мени атып коет деп качып кетти. Отунбаев болсо үйүнүн ичинен бекит алып чыкпай жатат деп айткан эсимде калыптыр. Кийин ошонун баары чын чыкпады окуй. Мага Өмүрбек Суаналиев өзү келип башканын сөзүн уксаң ушак болот, менин сөзүмдөн укчу. Атамбаевке Мелис Турганбаев, Өмүрбек Бабанов үчөөбүз барсак душтан чыкты арчынып. Элди атып жатат, баскын, элди тезирээк Ала Тоо аянтынан алып кетели тигил жактан десек, ал келип эле Мелис Турганбаевди сөктү. Ал күңк-мыңк деп отуруп калганда Өмүрбек Бабановду сөктү. Анан мени карап УКМКга бар же ИИМге бар, кайсынысын таңдайсың деди. Сен мага кызмат бергидей президент белең, тигил жакта эл кырылып жатат деп тамагың ичпей кетип калдым деп айтып берди. Ушул сөздү Суаналиевдин оозунан уккандан кийин эс болгом. Ушул окуядан кийин Бакиев жаман, Максим жаман деп коюшуп, булар тоннун алган алтын алып кетти. Аны мурун Садыр Жапаровду айтып 3-4 тонна алтын алып кеткен. Алар кайда деп суроо койгон, деп Кылыч Кудайбергенов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Жапаров менен Байсалов бизнесмендерди коркутуп үркүтүүгө өтүштү. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров менен вице-премьер-министр Эдил Байсалов республика ишкерлерин коркутуп үркүтүүгө өтүп алышты. Булардын минтип деметип күпүлдөп жатышынын себеби бирөө эле. Ал Садыр жана Акылбек Жапаровдордун бюджетинин кирешесине 400 миллиард сом, 500 миллиард сом, 600 миллиард сомго жеткиребиз деген бирин-бирин ишендирип алганында. Бул көрсөткүчтөргө алар экономиканы, бизнести өстүрүү менен эмес, кысымга алуу, сыгып тамчылатуу менен жетишебиз деп күпүлдөп жатышат. Эдил Байсалов жергиликтүү ишкерликти доморощенный же эч нерсеге жарамсыз байкуш деп атап асмаңдан түшкөндөй эдериңдей. Жарамсыз байкуш жергиликтүү ишкерлик адилеттүү башкаруу көрбөптүр. Эми мына ушулар көрсөтөт экен. Алар көрсөткөндө бизнеске өтө катуу тиет. Акылбек Жапаров да салыкты сыдырата тегиз жыйнайбыз, сөзсүз катуу тиет. Ачуу катуу дары беребиз, керек болсо хирургия барабыз же кесип салабыз дейт. Акылбек Жапаров салык төлөбөгө инвестициянын келбей жатышынын башкы себеби дейт. Бирок бул сөзү 2026-жылга чейин улуттук программа деп аталган өкмөттүн сайтында турган программада айтылган жобого карама каршы келет. Ал программада бизнестин демек инвестициянын башкы проблемасы сот системасынын жарамсыздыгы деп туура аталган. Кыргызстанда сот системасынын президенттен бийлик чөйрөсүнүн көз карандылыгы экономика, бизнес, инвестицияга эле эмес, саясий системанын кандай болбосун президенттик, парламенттик аралаш бийлик системалары ашмалтайы чыгышына, коомдун деградация болушуна негизги себепкерлерден болуп келет. Жапаров менен Байсаловдун күпүлдөп түбүлдөсүнөн кийин салыкчылар 5 оңдоп көчөгө чыгып, дүкөнчө болобу, самсыкана болобу, навайкана болобу текшерүүгө киришкен. Алардын бул аракетинен кандай натыйжа болорун айтуу кыйын. 2020-жылы республикадан инвестициянын чыгып кетүүсүз дерлик 1 миллиард доллар болгон экен. Бул ошол эле өкмөттүн программасында көрсөтүлгөн сан. Жапаров Байсалов чабуулунан канча жаран, чакан жана орто ишкерлерин токтотуп, же сыртка которуп Россияга мигрант болуп кетет. Муну да айтуу кыйын. Булак Кейджи. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров бүтүн жерде, бүтүн элде иштөө кандай кыйынчылыктар менен коштолорун жакшы түшүнөм. Президент Садыр Жапаров бүгүн 18-декабрда мигранттардын эл аралык күнүнө байланыштуу кайрылуу жолдоду. Мамлекет башчысынын кайрылуусу урматтуу мекендештер. Сиздер ата журттан алыста чет жерлерде мекенге болгон сагыныч, кусалыкка карабай, ата-эне үй бүлө багуу максатында кара жанды карч-курч этип иштеп келесиздер. Мигрант болуп бүтүн жерде, бүтүн элде иштөө кандай кыйынчылыктар менен коштолорун жакшы түшүнөм. Туулган жерде топурак алтын деген акыл кептин тегин жерде чыкпаса керек. Так ушундан улам президент
президент болуп шайлангандан кийин алгачкы кадамдарынын бир катары миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол койгом. Ошону менен бирге Кыргызстанда татыктуу киреше бере турган жумуш орундарын түзүүнү министрлер кабинетинин алдында коюп келем. Биз өз көзүбүздүн да сыккан адистерин кармап калууга тийишпиз. Кайсы гана тармак болбосун анын өркүндө өсүшүнө өз ишин мыкты билген адистер зор салым кошору белгилүү. Мындай адамдар айрыкча билим берүү жана саламаттык сактоо системасында мыкты кесип ээлери өз мекенинде татыктуу жашап, келечек муунга терең билим берип, элибиздин саламаттыгына кам көрүшү абзел. Ошону менен бирге ишкерликти өнүктүрүүгө артыкчылык берилип жаткан чакта тажрыйбалуу инженердик кадрларын, техниктер, энергетиктер, куруучулар, жеңил өнөр жайынын кызматкерлери жана башка чебер адистердин ролу айтпаса да белгилүү. Дал ушул себептен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги түзүлүп, бул маселеге өзгөчө көңүл бурулууда. Аталган көйгөйлөрдү өз ара байланышта караганыбыз гана алгылыктуу натыйжаларга жетише алабыз. Бүгүн өнөр жайды калыбына келтирүүгө абдан көңүл бурулууда. Ишкана ачуу жаатында бир катар иш чаралар жүзөгө ашырылды. Маселен, Кара Балта килем комбинаты кайра жандандырылып, ишке киргизилүүдө. Жакынкы жылдарда жер-жерлерде индустриалдык, алардын арасында бир машина, трактордук парктарды, пахта, текстиль кластерин жана фабриканы, бир нече цемент заводдорду куруу жана башка долбоорлор билимдүү, тажрыйбалуу, заманбап технологиялар менен иштөөгө жөндөмдүү адистерди талап кылат. Албетте, мунун баары жаңы жумуш орундары. Дагы бир орчундуу маселе эмгек мигранттарынын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо. Мындай маанилүү маселени көз жаздымда калтырбашым керек. Миграцияга чыгуу жолдорун иретке келтирүү, мигранттардын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугу менен коопсуздугун камсыздоо мамлекеттин негизги милдети болуш кажет. Кыргызстандыктардын чет өлкөлөрдүн эмгек рыноктарында өз потенциалын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш үчүн тышкы эмгек рыноктарын бир эле убакта ар түрдүү багыттарды өздөштүрүү милдети турат. Урматтуу алыс жакында жүргөн жердештерибиз, алдыбызга мына ушундай максаттарды коюу менен бирге өз мекениңерге байрыла баар табууга шарт түзүүнүн, чет жерде жүргөндөрдүн укуктарынын корголушун камсыз кылуунун аракетин көрүп жатабыз. Сиздерге жана сиздердин үй бүлөңүздөргө чын ден соолук, бакубат жашоо каалайм. Ата мекенге кызмат кылсам деген ой максаттарыңар ишке ашуусуна тилектешмин. Булак Сереп Медиа. Эл чындыкты билсин. Рамзан Дыролдаев Кумтөр боюнча биринчи Аскар Акаевди камаш керек болчу. Эмне үчүн Кумтөргө байланышкан иш боюнча канча премьер-министр, депутаттар камалды да эң башкы күнөөлүү Акаев ушул убакка чейин камалбайт. Мындай пикирин экс депутат Рамзан Дыролдаев билдирди. Аскар Акаев качан камалат же бул сапарда жоопко тартылбай кетип калабы? Эмне үчүн? Бийлик башында турганда 2 тонна алтынды Бриштейндин учагына салып Швейцарияга контрабандалык жол менен ташыганы кылмыш эмеспи? Кумтөрдү өткөрөм деп легендарлуу парламенттин депутаттарын учакта кармап келтирбей койгону кылмыш эмеспи? Конституцияда жок болсо да референдум жарыялап анан Кумтөрдү каалагандай калчаганы кылмыш эмеспи? Кыргызстандын Кумтөрдөгү 67% үлүшүн 33%га жеткирип, Синтеранын пайдасына оодарганы кылмыш эмеспи? Кумтөрдү каалагандай иштетип, экологияны бузганы, миллиарддаган зыян келтиргени кыргыз эл жырына жасаган чыккынчылык эмеспи? 1997-жылы Барс консусуна төгүлгөн цианид канча деген жергиликтүү калкка орду тогуз зыянын тийгизди. Бул Акаевдин кылмышы эмеспи? Акылбек Жапаров Кумтөрдүн ар бир президенттин үлүшүн алып турганын айтууда. Анын баары тергелип, мурдагы президенттердин мойнуна коюлуп, тийиштүү жоопкерчиликке тартылышы керек. Эмне үчүн Кумтөргө байланышкан иш боюнча канча премьер-министр, депутаттар камалды да эң башкы күнөөлүү Акаев ушул убакка чейин камалбайт? Тийиштүү кызматтын жетекчилери ушул суроого жооп бергиле. Кыргыз эли азыркыдай абалга туш келишинче башкы күнөөкөр Аскар Акаев. Анткени эгемендүүлүгү тарыхыбыздын алгачкы 15 жылында чечүүчү мезгилдерде мамлекеттик деңгээлдеги чечимдердин баары ушул кишинин жеке чечими менен болгон. Кадр тандоо, кызматка коюу бүт Акаевдин каалоосу менен жасалды деп белгилеген Дырылдаев. Булак Назар Ньюс, KG. Эл чындыкты билсин.